эч кимге жамандык кылбаган, бир кумурскага дагы зыяны келбеген адам кантип эле түрмөгө отуруп калсын деген ой мени ар дайым кыжаалат кылып келе жатат. Журналист Сайпидин Султаналиев бир айдан ашык убакыттан бери камакта отурат. Ал жана Темиров Лайфтын дагы 10 мурдагы жана азыркы кызматкери 16 январда кармалган. Алар массалык башаламандыкка чакырган делип айыпталып жатышат. Сайпидин журналистикага салыштырмалуу жакында эле аралаша баштаган, өмүрүнүн чоң бөлүгүн мугалимдикке арнаган. Бирок анын үй бүлөсү эмиграциядан мекенине кайтып келгенде Сайпидин кесиби боюнча жумушка орношо албай койгон. Ушул журналисттик кесипке өткөндө дагы менин оюм боюнча бул майын чыгарып эле иштеп жатат деп ойлойм да. Себеби кыска убакыттын ичинде көптөгөн сыйлыктарга ээ болду. Булар жөн эле билими жок блогерлер турбайбы деп айтылган сөздү чычалап 2024 жылдын 16 январында Сайпидиндин үй бүлөсүнө укук коргоо орган кызматкерлери келген. Аселдин айтымында баары кинодогудай эле коркунучтуу болгон. Милиция үйдүн баарын аңтарып теңтерип, Сайпидинди болсо суракка алып кеткен. Чынын айтсам, эстегим да келбей жатат. Анткени андай окуя биринчи жолу болду да биздин жашообузда. Мындайча айтканда, мындайды Кудай башка салбасын, мындай мага биринчи эле мындай сезим, мындай согуш болуп аткандай, согуш убагындагыдай бир кинодон көргөндөй таасир берди. Анткени абдан жаман экен. Таңкы саат 6-да ошо уктап жаткан жерибизде азыр да ошол нерсени эстеп мындай мен толкунданып кетип атам, мындай колдорум калчылдап. Сайпидин үй бүлөдө жалгыз камкорчу. Балдары атасынын жоктугунан куса болушууда. Аселдин айтымында улуу баласы интернеттен алардын үй бүлөсүн каралаган фейктерди көп көрүп калып жатат. Азыр үйдө менин жашы жете элек 2 балам, менен чогуу. Биринчи күндөрү биз мындай кандай шоковое состояние деп орустар айтмакчы, ушундай бир акыбалда болдук. Балам мектепке да бара албай калды. Кичүү балам өзүңүздөр билгендей буга чейин биз жарыялаган эмеспиз. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген. Атасын өтө жакшы көрөт ошо кичүү балам. Анан күтүп кеч киргенде кадимкидей ошо күтүп карап, анан ыйлайт кээде. Ошондой болуп жатат да азыр. Ошо телефонду ала албай жатам, анткени ал телефондо көп нерсе бар эле. Баламдын дарыларынын рецепттери, врач менен байланыша турган контакттар. Балам ошо 4 жыл, 5 жылдан бери диетада, глютенсиз диетада. Ошол диета боюнча ар кандай маалыматтар кыбыр эткен. Ошо баламдын ошо диетасы, дарылоосу да өзгүлтүккө учурап жатат азыркы учурда. Балам ден соолугуна мындайча айтканда доо кетип жатат. Муну кандай түшүнсө болот билбейм. Күч органдарынын бул иш аракетин мен түшүнбөй жатам да. Былтыр күзүндө Сайпидин жол транспорт кырсыгына кабылган. Скутерде баратканда аны кара машина коюп кеткен. Натыйжада Сайпидин ар кандай жаракаттарды алган. Жакында эле ошо ийни сынып, авария болуп, аварияга учурап, жакында эле ийни анысы бүтө элек болчу. Ошо жакында эле гипс чечилген, мындайча айткандачы. Ошол колун кайрып туруп салып кетишти. Ошол стенокардия менен жабыркаган, бир жолу инфаркт алган адамды анан күбө катары деп салып кетишип анан камап койгон өтө мындай таң калыштуу окуя болду да. Асел достор жана кошуна колуңдору дайыма моралдык колдоо көрсөтүп жатышканын айтат. Алар Сайпидин болгону өз өлкөсүнө өнүгүүнү, мамлекетке пайдалуу болууну каалаганына ишенишет. Кээде тааныбаган эле адамдар колдоп жазып калат. Кандайдыр бир деңгээлде ошол мекенге, өлкөгө, элге пайдам тийсе, ал тургай айылдын деңгээлинде биз жашаган бул Таш Төбө айылынын деңгээлинде дагы жок дегенде ушуларга, айылдын элине мен кандайдыр бир жакшылыгым тийсе деп жашайт ар дайым. Жашоосунун принциптери ошондой. Буга мисал катары айта кетсем, баягы ковид пандемия болгон убакта
ошо үйдө тынч отура албай айылда бекер дүкөн ачкан. Элге ошо көпүрө болуп, бекер тамак аш, ар түрдүү буюмдарды таратып, ошол дүкөн бир 2 жылда иштеди окшойт. Анан келген адамга жардам берчү мындай. Сайпидин Султаналиев кармалган күндөрү Темиров Лайфта иштеген да эмес. Тергөө команданын соңку материалдарынын бири боюнча доо коюп жатат. Ал эми Султаналиев 1 жылдан бери арча медиада иштеп келет. Ал жактан ал оңдогон курч материал жана журналисттик иликтөөлөрдү чыгарган. Ал Соолум бар автордук программасын алып барып, социалдык маанилүү, ошондой эле сөз эркиндиги тууралуу темаларды козгоп аткан. Сайпидин санитардык коргоосуз аймак деп аталган даректүү тасмасынын авторлорунун бири. Тасма маркум журналист Улан Эгизбаевдин элесине ардалган фестивалда 1-чи орунду алган. Бул иликтөөдө Бишкектин Жакабелиндеги жаңы конуштардын биринин тургундарынын турмушу чиновниктердин кайдыгерлигинин айынан чыдагыс абалга кептелгени көрсөтүлгөн. Ак илет бирок сынбайт. Азыркы учурда ошо балдарымдын көз жашы төгүлбөсүн деп мен күчтүү болгонго аракеттенип жатам. Эч кимге жамандык кылбаган, бир кумурскага дагы зыяны келбеген адам кантип эле түрмөгө отуруп калсын деген ой мени ар дайым кыжаалат кылып келе жатат. Сайпидин тергөө изоляторунда бийликке, президенттин аялына, элге, кесиптештерине кат жазып турат. Ал андай каттарынын биринде 1-чи айым Айгүл Жапаровага кайрылып, абактагы күйөөсү үчүн кантип күрөшкөнүн, анын ичинде ЖМК аркылуу кантип акыйкаттыкты талап кылып жүргөнүн эске салып, эми болсо ушунча адам абакта жатканда эч аракет көрбөй отурганын жазган. Катта журналист Айгүл Жапарованы камактагылар үчүн үй камагын талап кылып чыгууга үндөгөн. Ал эми кыргыз элине кайрылып жатып, журналисттер элге душман эмес, алар патриоттор экенин эске салган. Алардын иликтөөлөрү чиновниктердин тымызын иштеринин бетин ачарын, иликтөөлөр мамлекеттин аброюна зыян эмес деген кошумчалаган. Диктатурасы бизде орнойт деп ишенебиз, буюрса.